Ошентип наливнойду куюп бүттүк. Наливной пол бүттү. Бул жерде жалпы 3 комната, экинчи этаждыкы. Төрдөгү бая биз көрсөткөн биринчи куюп аткандагы комната 4кө 6-20, ал жерге 8 кап кетти. Чоң комнатага 25 килограммдык наливной полдон. Бул жак, бул комната 5,90го 4 бекен, 3,5 ушундай. Бул жакка дагы 7,5 каптай кеткен. Ал эми ортодогу 3,5га 4 болсо керек. Ортодогу комната детский. Ал комнатага где-то 5 кап. Ошондо 8, 16, 21. Бул жерге коридорго 3 кап, ошолордун ашкандар менен болуп, жалпы 24 кап, 25 килограммдык наливной пол кетти. Калыңдыгын көрүп турасыздар. Бул жерде ылдыйында ушу плитанын үстүндөгү эме бар, уголок. Ошонун үстүнөн могул жер примерно койгонда гипсокартондун калыңдыгы менен барабардай десек болот да. Ушундай наливной пол куюлуп бүттү. Эреже боюнча 1 сутка туруш керек. Эртең Кудай буйрса түштөн кийин бул жака басканга болот. Азырынча болбойт. Андан кийин наливной куюлганга чейин сөзсүз түрдө пол бир сыйра грунтовка болуш керек. Анан мен жана көрсөттүм. Жанагы жүзүүн бактарга дар чача турган пульверизатор механический. Ошо менен полду суулап, чтобы наливной полду куюп атканда жер курук болбош керек да. Мындай связь жакшы болуш үчүн сөзсүз түрдө ошону дагы эске алыш керек. Ушундай видеого класс басып, комментарий калтырып, сунуш пикирлер болсо жазсаңыздар болот. Видеону бөлүшүңүздөр.